Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 1-апрелдеги маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен 1 адам каза болду. Көз жумган бейтап Бишкек шаарындагы ооруканада жаткан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1500 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 164 кишиден табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуктургандардын жалпы саны 88538 адамга жетти. Бир күндө 88 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 504 бейтап жатат. Дагы 688 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4248 адамга жетти. Алардын 4197си сакайып чыкты. Парламентке КСДП партиясы менен шайланган Марат Аманкулов депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууну суранып Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Анын арызын 1-апрелдеги жыйынга катышкан БШКнын 8 мүчөсү канааттандырды. Аманкуловдун бош калган мандаты өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаевке тийди. Ал эми Өнүгүү прогресс саясий партиясынан депутат болгон мурдагы вице-спикер Мирлан Бакиров башка кызматка өткөндүктөн депутаттык ыйгарым укуктары токтотулду. Анын ордун Мейкимбек Абдалиев ээледи. Мирлан Бакиров 30-мартта мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалган. Ал 2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеген. Жыйынтыгы жокко чыгарылган былтыркы парламенттик шайлоодо Биримдик партиясын жетектеп барган Марат Аманкуловго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мыйзамсыз баюу фактысы менен 19-мартта иш козгогон. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бирине ымыркайын таштап кеткен келин изделүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат калайык 19-мартта саат 07:35 чамасында Салиева көчөсүндө ак чүпөрөк оролгон абалда бала табылып, балдар үйүнө жеткирилген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине 150 берене менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Андан бери дээрлик 10 күн ашуун убакыт өтсө дагы наристенин апасы табыла элек. Апасын издөө иштери бүгүнкү күндө деле улантылууда деп айтылат маалыматта.